Elестетип көрүңүз. Кармашуу жүрүп жатат. Бирок анда булчуңу күчтө эмес, сөзү чындыкка дал келген жана акылы курч атаандаш жеңүүдө. Мындай таймаштар илгертеден бери эле өткөрүлүп келген. Буга мисал катары Нью-Йорктун көчөлөрүндөгү протесттик маданияттын бир бөлүгү катары белгилүү болгон рэп батлдарды, же болбосо Борбор Азия чөлкөмүндө кеңири таралган төкмө акындардын айтышын атасак болот. Чыгармачылык катары жарым кылым мурда башталып, узак жолду басып өтүп, өзгөрүп, жаңырып, бүгүнкү күндө дүйнөлүк музыкалык чордондун 4/1 ээлеген эң белгилүү музыкалык жанрлардын бири болуп саналат. Рэп батл бул жанрды чагылдырган эки рэпердин музыкалык беттеши десек болот. Ал хип-хоп күйөрмандардын көңүлүн буруп, кээ бир жеңүүчүлөрдү музыкалык чарттардын чокусуна көтөрсө, кээ бир жеңилген катышуучулардын чыгармачылыгына тескерисинче балта жабат. Мисалы, оппонентине каршы дис жазгандыгы үчүн жакынкы күндөр эле Кендрик Ламар бир нече Грэмми сыйлыктарын жеңип алган болсо, Эминемге жана Оксимиронго утулган рэперлер угармандар арасында урмат-сый жана популярдуулуктан кол жууп калышкан. Рэптин жаралышына байланыштуу кененирээк маалыматты бейгиш тууралуу видео эсседе баяндаганбыз. Шилтеме видеонун тиркемесинде. Рэп батлдардан алда канча мурда эле айтыштар өткөрүлүп келчү. Ал айтыштарда атаандашын көбүрөөк кемсинткен акын жеңбестен, кимдин кооз уйкаштыгы, терең ой менен айкалышса, ошол акын жеңүүчү аталчу. Акындар комуз же домбуранын коштоосунда саясатты талкуулап, маанилүү социалдык маселелерди көтөрүп, философиялык ойлору менен бөлүшүп, жан дүйнөсүн түйшөлткөн ички сезимдери менен бөлүшүшкөн. Келгиле, көз чаптырып көрөлү. Батыл рэп менен айтыштын окшоштугу эмнеде? Бир караганда, айтыш менен батыл рэп бир эле өнөрдүн ар кандай форматы сыяктуу көрүнөт. Экөөндө тең атаандаштардын заматта импровизация кылуу чеберчилиги, кооз уйкаштыктар жана ишенимдүү аткаруу бар. Бирок чындап эле экөө бирдейби? Эгер андай болсо, анда алардын кайсынысы жакшыраак? Келгиле, чогуу талдайлы. Формат. Рэп батлдардын жарым кылымдык тарыхы көптөгөн түрдүү форматтарда жаратылды. Эгер башында алар жөн гана рэп аткаруучулардын бетме-бет беттеши болуп, өз тексттерин фристайл менен, башкача айтканда импровизациялап, элди түнкү клубтарда же көчөдө көңүлүн ачыш максатында окушкан болсо, убакыт өтүп, рэп батлдарды өткөрүү үчүн атайын аянтчалар түзүлө баштады. Бүгүнкү күндө интернеттин өнүгүшү менен мындай аянтчалар өз алдынча субкультурага айланып, лидерлери менен эрежелерине ээ. Ал эми батлдар кээде миллиондогон көрүүлөрдү топтойт. Рэп батлдардын бүгүнкү күндөгү негизги форматтары төмөндөгүдөй. Акапелла. Бул жерде оппонентке карата текст көбүнчө алдын ала даярдалат. Ал эми импровизация чеберчилиги арткы планда калып, негизги орунду деконструкциянын жана оппоненттин талдоо ыкмалары алган. Мындай рэп батлдарда аткаруучулар бири-бирине карама-каршы туруп, аудиториянын алдында даярдалган текстти окушат. Сетап жана панчлайндар менен раунддардын саны жана узактыгы алдын ала сүйлөшүлөт. Убедишь ли ты сплетнями эту толпу? Навредишь ли моей репутации, мальчик? Нет, у меня тоже есть скелеты в шкафу. Но это скелеты тех, с кем я батлился раньше. Батл учурунда физикалык байланыш дээрлик жокко чыгарат. Зордук зомбулук көрсөтүүгө тыюу салынат. Бирок рэп батлдардын учурунда жана андан кийин рэперлердин ортосунда мушташтар болгону дагы белгилүү. Ооба, кээде рэперлер кимисинин муштуму күчтүү экенин аныкташат. Мунун себеби рэп батлдарда сөгүнүүлөр, басмырлоолор көп учурап, моралдык этикалык чектер жок рэптин окулушуна уруксат берилет. Рэп коомчулугунда бул нерселер сөз эркиндиги катары каралат. Ал эми батылдын ички түзүлүшүндө жек көрүү эркиндиги да бар. Рэп батлдарды адатта өздөрү жана аларды көрүп түшүнгөндөр калыстык кылышат, бирок ар дайым эле андай боло бербейт. Акапелла батлдарында музыкалык бит же коштоо болбойт. Ал жакта аткарууга караганда тексттин мазмунуна көбүрөөк маани берилет.
Ал эми музыкалык бит менен коштулган батылдарда тексттин мазмуну көбүнесе экинчи орунду ээлеп, батылдын бул түрүндө көбүрөөк рэпти окуу, музыкалык биттин коштоосуна дал келүү, ошондой эле текстти түзүп жатканда анын жакшы угулушуна басым жасалат. But I know something about you. You went to Cranbrook, that's a private school. What's the matter, dog? You in Paris? This guy's a gangster? His real name's Clarence. Онлайн батылдар болсо COVID-19 пандемиясы учурунда өзгөчө популярдуулукка ээ болгон. Анын негизги өзгөчөлүгү катары алдын ала тема берилгени жана рэпер аны эң жакшы ачып бергендиги болуп саналат. Мисалы, Ветер каймана аты менен белгилүү рэп аткаруучусу аярлуулук пропорциялары темасын ачыктап, жер планетасын эне менен салыштырып, адам баласы аярлуу экологияга зыян келтирип, өзүн ээн баш баладай алып жүрүп жатканын баяндайт. Тяжелым ребенком, как ты меня носила, и вот кислотные дожди твою сменяют зиму. Зеницы полный капель. Я уже взрослый, а ты все крутишься под ногами. Не докричаться до глухих небес, но только мать земля меня примет таким, как есть. И будет дальше таять седина на полюсах, пока ты не сотрешь меня со своего лица. Өз ара дистер. Бул белгилүү аткаруучулар тарабынан жазылган рэптер. Дистерде алар бири-бирин каралап, мазактоо менен бирге бири-биринин үстүнөн талдоо жүргүзүп, жеңген рэпер рэп коомчулугунда жана угармандар арасында абройго ээ болуп, утулгандар болсо адатта популярдуулугун жоготушат. Төкмө акындардын айтыштары кылымдар бою кыргыз жана казактын кең талааларында өткөрүлүп келген. Жазма булактарында азыраак кездешкени менен айтыштын элементтери улуу кыргыз каганатынын жана Алтын Ордонун доорунан бери эле жашап келе жатканы жөнүндө божомолдор бар. Ошондой эле айтыш тууралуу көптөгөн маалыматтарды Манас эпосунан да кездештирсек болот. 18-19 кылымдарда айтыш өзүнүн азыркы формасына ээ болуп, кыргыздар менен казактардын маданиятынын маанилүү бөлүгүнө айланган. Кыргыздар үчүн улуу акындар катары Барпы Алыкул уулу, Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо, ал эми казактарда Сүйүнбай, Кенен Арзыбаев, Жамбыл Жаабаев белгилүү. Совет мезгилинде акындар үчүн көбүнесе эркин ырдоо оорчулук жаратып, чыгармачылыкты өнүктүрүүгө идеологиялык чектөөлөр тоскоолдук кылган. Бирок айтыштар 1980 жылдары кайрадан жандана баштаган. Ошол жылдардагы белгилүү акындар Ашыралы Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиев, Замирбек Үсүнбаев өз доорунун залкарлары гана эмес, келечек муун үчүн устат жана дем берүүчүлөр да болушканын белгилеп кетүү абзел. Алардын жолун улаган атактуу акындардын катарына Элмирбек Иманалиев, Майра Керим кызы, Аалы Туткучев, Жеңишбек Жумакадыр жана башкаларды да кошсок болот. Ал эми айтыштын форматына тереңирээк токтолсок, анын бир катар өзгөчөлүктөрү бар. Биринчи эле кезекте көзгө урунарлык айырмачылык бул импровизациянын жогорку бааланышы болуп саналат. Рэп батылдардан айырмаланып, айтышта калыстар алдын ала даярдалган тексттерди жактырбайт. Ошондуктан айтыш дээрлик толугу менен төкмөчүлүк өнөргө негизделет. Бул албетте өзгөчө суктанууга арзыйт. Анткени акындар бир эле учурда комуз же домбурада ойноп, ошол эле учурда маңыздуу жана уйкаш саптарды түзүп, атаандашынын саптарына жооп беришет. Мындай көп кырдуу өнөрдү элестетүү эле канчалык кыйын. Эмнеге маған кайсыз болуп жатат? Көр салынын тажрыйбасы бош турбайбы? Балгынбектин бауырына батып кеткен, а көрсө бауырымдын өпкөсү жок турбайбы? Эгер каршылаштар панчлайндарга же аргументтерге жооп бербей кетишсе, жыйынтык чыгаруу учурунда калыстар тобу муну көз жазымда калтырбайт. Кээ бир учурларда өзүнүн өнөрүн көрсөтүү үчүн төкмө акын төмөндөгүдөй перформанстарды да жаратат. I am asking from you guys, are you coming here first time or twice? You are coming the first time, so then I can give you one advice.
Our Kyrgyzstan is very beautiful. It looks like a paradise. Oyan gilişçen ırda dey tırday verem dağı ver. Bürok düşünböysün bari ver. Ой, некоторые говорят, что не богатый наш язык. А я им отвечу наоборот, самый бедный ваш язык. Если было бы это так, не был бы эпос наш Манас. А кто против на меня, пусть выходит на сцену, здесь поборемся раз на раз. Ошондой эле рэп батлдар сыяктуу эле ар бир акындын өзүнүн стилин жана өзгөчө ыкмасын байкасак болот. Мисалы Элмирбек Иманалиев көп учурда узактан баштап логикалык татаал курулуштарды түзүп, акырындап негизги ойлоруна алып келет. Ал эми Нурайым Бактияр кызы негизинен кыска жана таамай панчлайндар менен айырмаланат. Анын аткаруусунда ар бир экинчи сап курч мааниге ээ экенин көрүүгө болот. Бул стилистикалык айырмачылыктар айтышты өзгөчө кылып, анын жандуулугун жана көркөмдүгүн арттырат. Оматы конгон кишиге модасы бар тилинде, бийлик алмашкан сайын баш оомалык бар инимде. Бул башчыларга жолукса дароо баканын салат ийинге. Туура эмес деп калкым айтса да, туура элең алмашууда деп былтыр тургансың туунун түбүндө. Сактаганың желекти, сайраганың желекти, Нурсултан сакталуң элдин дилинде. Анан өзгөртөбүз деп кийиминди, өкмөттө талкуу башталдың өткөн айдын биринде. Дагы да жагынып ой, бийлик тарапка аңай, Нурсултан сөз жазып жүрбөң ой киминге. Ошентип, төкмө акын музыкалык аспаптын коштоосунда ырсаптарын рифмалоо менен гана чектелбестен, атаандашынын сөздөрүн талдап, аларга кантип сапаттуу жооп кайтарууну ойлонуусу башкы милдеттеринин бири болуп саналат. Экинчиден, айтыштар адатта чоң аудиториянын алдында өткөрүлөт. Акындар көбүн эсе улуттук кийимдерди кийишип, музыкалык аспаптарын колдоруна алып, бири-бирине карама-каршы отурушат. Айтыштар көбүнчө маанилүү окуяларга арналат. Мисалы, Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык мааракеси же өлкөнүн эгемендүүлүк күнүн айтсак болот. Акындар өз ырларында ошол күндүн маанисин белгилеп, маданий салттарга же улуттук баатырларга таазим кылышарын белгилеп кетишет. Ассалаумағалейкум қалың қырғыз. Аманба балашаға малың қырғыз. 8 қазақ кекбалдық Сарыарқадан деген соң сахнаның сәнін кіргіз. Тоқтағұлдың мұрасы телегейдей, біз соның тұнығына қанып жүрміз. Ошондой эле айтыштар өлкө ичинде гана эмес, кыргыз жана казак аткаруучуларынын катышуусунда эл аралык деңгээлде да өткөрүлүп турат. Рэп батлдар өзүнүн кыска тарыхында ар түрдүү форматтарды жараткан болсо, айтыш өнөрү кылымдар бою өзүнүн баштапкы салттык көрүнүшүн сактап келүүдө. Ошондон улам айтышты көрүп жаткан учурда тарыхка сүңгүп кирип, өткөн кылымдардагы акындардын айтыштарына күбө болуп жаткандай сезимдерди жаратат. Негизинен айтыштарда социалдык көйгөйлөр көтөрүлүп, замандын чакырыктары тууралуу сөз кылынат. Албетте, көңүл ачууга багытталган айтыштар да бар. Мисалы, кыз-жигит айтышы. Анда жигит менен кыз бири-бирине тамашалап, элди кызыктыруунун чыгармачыл ыкмаларын колдонушат. Бабник мин деп Нурсултан башкача чыкты сүйлөдүң. Сен эл акын болом деп жүрүп, анан эл бабниги болуп жүрбөгүн. Айтыштын мазмуну жана акындар козгогон темалар жөнүндө кеңири маалыматты видео сценин кийинки бөлүгүндө талдайбыз. Үчүнчүдөн, айтыштар адатта 3 раундтан турат. Алардын жүрүшүндө катышуучулар актуалдуу темаларды ачып берүүгө умтулушат. Бирок рэп батлдардан айырмаланып, айтыштын регламенти эркинирээк болуп, акындар демилгени өз колуна алып, кошумча раундтарда ырдап, көтөрүлгөн маселелерди дагы тереңирээк өнүктүрүүгө аракет жасашат. Айтышта негизги максат теманы сапаттуу ачып берүү болгондуктан, каршылашты кемсинтүү же мазактоо эмес, ойдун тереңдиги бааланат.
Ошондуктан айтышта сөгүүнү же оор сөздөр колдонулбастан, каршылаштын кээ бир сапаттарын өтө кылдаттык менен жеңил тамаша, ирония жана жеңил сын аркылуу гана шылдыңдоого уруксат берилет. Бирок эч качан жеке кемсинтүүгө өтүп, таймашты ачуу жаңжалга айлантпайт. Seni kamanga kantip tengeyin, çotka dozum özüngsün, çoçkoga kantip tengeyin, Jirinovski siyaktı, botkoga kantip tengeyin, kağılayın kazağım. Өзүңүздөр көбө болгондой, бул жерде акын атаандашынын мурдагы раундда Жириновскийге теңегендиги үчүн тарынгансып калганын эске алып, тамаша аркылуу абалды турукташтырганга аракет жасоодо. Айтыштардын калыстары негизинен акындар, комузчулар, драматургтар жана айтыштын өзгөчөлүктөрүн түшүнгөн өнөрпоздор болушат. Бул жагынан алганда рэп батылдардан айырмаланып, айтыштар адистер тарабынан бааланат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, айрым окшоштуктар болгону менен эрежелер, чектөөлөр жана жалпысынан рэп батылдар менен айтыштардын форматы бири-биринен кыйла айырмаланат. Бирок эң чоң айырмачылык балким алардын мазмунунда болуп жүрбөсүн. Мазмуну. Рэп батылдардын текстик мазмуну, эгер албетте мааниси жок сөгүнүүлөрдү алып салсак, негизинен эки бөлүккө бөлүнөт. Биринчиси бири-биринин чыгармачылыгын, рэпердик жөндөмдөрүн жана образдарын талдоо. Экинчиси болсо адамдын жеке өзүн талдоо. Рэперлер бири-бирине аргументтерди келтирип, оппонентинин чыгармачылыгын, рэп жазуу жана окуу жөндөмдөрүн сынга алышы мүмкүн. Ошондой эле алардын рэп коомчулугуна кошкон салымы жетишсиз экендигин айтышат. Твой рэп – дешевая литература в мягкой обложке. Это набор самых скучных клише, которые существовали в истории. Оригинальный сюжет – трагическая любовь посреди антиутопии. Такого уж ни у кого не было, да? Ни у Оруэлла, ни у Замятина. Это как бы... Же оппонентинин образы туура эмес, супсак жана өтө ойлонулган эмес деп сындашат. Именно ты должен играть Джокера. Ты вызываешь смежные чувства. Джокер может убить карандашом. Мы ведь чупа-чупса. Же болбосо оппонент дос же адам катары алсыз жана тайкы деп айтылып, жеке жактан сынга алынышы мүмкүн. I will always still be the best MC. I'm just mad at you because I took all this time to prepare for you and you disrespected me. You disrespected me. Арын серин учурларда гана рэп батылдарда чындап эле жакшы социалдык багыттагы билдирүүлөр, каршылаштын саясий же идеологиялык көз караштарын талдоо кездешет. If you think I'm anti-Muslim or anti-Arabic, been that. Because I know more about your culture than Ali Baba and Sinbad. I read about... Же оппонентинин терс сапаттарын терең талдоо менен бирге туура иштерди жасоого түрткү берүү менен аяктоочу мотивациялык сөздөр болуп саналат. Я боюсь тоже стать таким, безвольную биомассой. Я могу не сказать всем, что я победил, но я точно скажу, что пытался. Рэп батылдардан айырмаланып, айтыштар башынан эле каршылашты кемсинтүү, же абийирин төгүү үчүн эмес, көбүрөөк жашоо, маданият, коомдук көйгөйлөр жана акындардын дүйнө таанымы жөнүндө ой жүгүртүү ыкмасы катары калыптанган. Эгерде рэп батылдарда башкы максат атаандашты басынтып, анын ашмалтайын чыгаруу болсо, айтышта негизги баалуулук теманы терең ачып берип, аны кооз уйкаш саптар менен жеткирүү. Келгиле, эми акындар коомдогу маанилүү маселелерди кандай чырдап талкуулашарын карап көрөлү. 2013 жылы Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык мааракесине арналган айтышта төкмө акындар Элмирбек Иманалиев жана Айбек Калиев социалдык адилеттүүлүккө жетүү маселесин өзгөчө мыкты ачып беришкен. Жакырчылык жөнүндө алгач айтыш тамашалуу сөздөр менен башталган. Айбек Калиев Элмирбек Иманалиевдин бир кездеги айтыштарында казак акын кызы Айнур Турсунбаевага тийишип ырдаганын эскерген. Бирок Иманалиев атаандашынын бул ыкмасын алдырбай, талкууну коомдук маселелерди талдоого буруп кеткен. Ал элдин жакырчылыгы, карапайым адамдардын оор жашоосу, ар-намыс жана уят жөнүндө сөздү улаган. Кара чачтуу көбелде бирок калктырдайлың айбегим. Menikindey aç karın, sende dele tok emez. Menikindeki göp köy, sende dele jok emez. Tübölük geçkim baş şemes, anı düşünböy koyu jak şemes.
бирок акыйкат айтсаң чоңдоргоң ар дайым эле жакчы эмес. Өзүңүздөр көргөндөй, Элмирбек Иманалиев өз сөздөрүндө кыргыз да, казак да жыргал турмуш менен мактана албасын. Аларды бириктирген нерсе маданият жана салттар гана эмес, жалпы көйгөйлөр да экендигин ачык айткан. Сөз эркиндиги жөнүндө. Ушул эле айтышта Иманалиев эгер акын чындыкты айтуудан баш тартса, анда ал өзүнүн чыныгы милдетин жоготуп коет деп эскерген. Ал, эгерде элдин көйгөйлөрү жөнүндө ырдоону токтотсо, анда эл аны чыныгы акындардын катарынан чийип салышы керек экенин ачык айткан. Ак окшогондор кыргызды жегендерин айтпасам, актанып эл алдында аркы берки калптарды дегендерин айтпасам, каратып туруп ой камкорлук кылгандарын айтпасам, какшатып туруп неченин ургандарын айтпасам, мен айныбаймынбы батамдан, айныбаймынбы токомдой акыйкат айткан атамдан. Эгер мен акын болбой койгон, акын болбой ак койдум, алардын эгер айтпасам калкым чийгиле мени катардан. Баракелде. Бул жөн гана ата-андашына берилген жооп бойдон калбастан, чындык канчалык оор болбосун, чыныгы акын элдин үнү болушу керектиги тууралуу анын принциби катары карасак болот. Үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө социалдык адилетсиздик маселесин акын Жибек Сапар кызы да көтөрүп, аялдарга карата зордук, зомбулук жана алардын укуктарынын бузулушу жөнүндө ачык сөз кылган. Өзүнүн айтышында ал аялдардын зомбулукка жана теңсиздикке чыдап жашоого мажбур болгон кырдаалды катуу сынга алган. Антпесе кесилген мурун кулагы, келиндин кимге убалы. Ой катынга качан тийчели карылуу кердин куралы. Азыр өздөрү бузган эрлер көп, өздөрү салган уяны. Аккуунун баркын билебиң, айры куйрук кулалы. Азайган азыр кул сейиттердин убагы. Ал азыркы эркектерди тарыхый инсандар менен салыштырып, мурдагы мырзалар Алымбек сыяктуу күчтүү жана ар намустуу болсо, азыр кул сейиттер сыяктуу зулум жана мыкаачы эркектер көбөйгөндүгүн баса белгилейт. Бул сөздөр жөн гана сын эмес, коомдогу аялдардын абалы жана алардын укуктары жөнүндө ой жүгүртүүгө чакырык болгон. Улуттук иденттүүлүк жөнүндө айтыштарда улуттук иденттүүлүк жана элдин эс тутуму жөнүндө да көптөгөн маселелер көтөрүлөт. Мисалы, казак акыны Аспанбек Шугатаев 2021 жылы Бишкекте өткөн айтышында Кыргызстандын борборундагы райондордун жана башка жер аталыштарынын өзгөртүлүшү боюнча жетиштүү иштер жүргүзүлбөгөнүн сынга алган. 1 май, Октябрьский, Сверлов, Ленин, кай мұңыңды көрбең жоқтағаның, сол төртеуін бір жола аптас алып тастап, аттарын бермейсің бе төрт бабаның? Ей бале, баракелде, баракелде. Эң маанилүүсү, акыркы убактарда бул сыяктуу демилгелер жогорку даражалуу атка минерлер тарабынан да көтөрүлүүдө. Бул болсо, айтыштардын жөн гана көңүл ачуучу иш-чаралар бойдон калбастан, АКШдагы стендап аянтчалар сымал коомдук пикирди калыптандыруучу күчтүү аянчы экенин дагы бир жолу тастыктайт. Бул видео эсседе көргөнүбүздөй, айтыш менен батыл рэптин айрым окшоштуктары болгону менен, алардын ортосундагы айырмачылыктар биз ойлогондон да көп. Ошентсе да эки формат тең чыгармачылыктын жана өзүн көрсөтүүнүн күчтүү ыкмасы катары туура адамдардын колунда коомго жол көрсөтүүчү шамчырак болуп, элге көптөгөн пайдаларды алып келе алат. А сизге кайсы формат көбүрөөк жакты? Ой пикирлериңизди комментарийге жазып кетиңиз. Сиздер менен Evidence редакциясы болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.